Жалал Абад шаарында өспүрүмдүн коопсуздугу аталышында рейд өткөрүлдү. Рейд коомдук жайларда оор жумушка тартылган балдарды иликтөө максатында өттү. Ага ылайык калаанын борбордук базарларында, көчөлөрүндө жүргөн балдарды аныктоо аракети жүрдү. Жыйынтыгында 10го жакын жашы жете элек өспүрүмдөр базарларда соода сатык жүргүзүүгө көмөктөшүп жатканы аныкталды. Алардын аты жөнү, жашы такталып, ата-энелерине жана жакындарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мындай рейд маал менен өткөрүлүп турат. Айрыкча жай мезгилинде балдардын коопсуздугун колго алуу, келечегине кам көрүү максатында уюштурулат. 3 айлык каникулду жашы жете электер кандай шартта өткөрүп жатканы көзөмөлгө алынат. Анткени 14 жашка чейинки өспүрүмдөрдү жумушка тартуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келет. 14 жаштан жогорулар эмгек келишиминин негизинде 5 сааттан ашпаган шартта иштөөсүнө уруксаат берилет. Андыктан бул өңдүү рейдтер алдыда дагы улантылат. Балдардын балалыгын урдообоо максатында ушундай рейдтерди өткөрүп турабыз. Бул нерсе бизде өткөрүлгөндөн кийин сөзсүз түрдө атайын балдар иштери боюнча комиссиясы бар, мэриянын алдында түзүлгөн. Ошол жерде атайын балдарга кандай чаралар колдонулат, мындан ары ата-энеси кандай караш керек. Ошол түрдө атайын бизде иш-чаралар өткөрүлөт. Ошондон сырткары балдар 14 жаштан жогору болгондон кийин эмгек менен алектениш керек деп түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Азыр өзүңөр күбө болдуңар. 14 жаштан кийин 5 сааттан ашпаган 3 тараптуу келишимдин негизинде иш жүргүзүш керек да. Ата-энеси бизге кайрылып, биздин ата-эненин ортосунда ушу иш берүүчүнүн ортосунда 3 тараптуу келишимдин негизинде балдар 5 сааттык ашпоого, 14 жаштан жогорку 14 жашка чейинки балдар үчүн бул оор жумуш менен алектенбеш керек. Бул мыйзамда так көрсөтүлгөн.